Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз эко-сертификация жана эко-маркировка тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал жөнүндө кененирээк биздин коногубуз Жашыл альянс Кыргызстан юридикалык жактардын бирикмесинин аткаруучу директору Илгиз Камбаров айтып бермекчи. Жашыл альянс Кыргызстан бул Кыргызстандагы эң чоң ассоциация. Бул уюмга 60 организациялар уюмдар кирет. Жашыл альянска ошондой миссия берилген. Биз ошо эко-сертификация, эко-маркировканы туризм жана хорика тармагында Кыргызстанда жүргүзүү, ошону алдыга чыгаруу деген биз долбоорду ишке ашырып атабыз. Жакшы, анан бул сертификатты алуу үчүн канча каражат жана канча убакыт керек? Көлөмүнө жараша. Полностью эко-сертификация канча деңгээлге жараша, ошону эко-сертификат берилет, эко-маркировка. Эко-маркировка деген белги дегендей да. Анан жалпы мамлекеттин экономикасына да ушул силердин долбоор кандай пайдаларды алып келет? Негизи биздин өтө маанилүү, биз баягы жашыл экономиканы өнүктүрүшүбүз керек, жашыл экономикага өтүшүбүз керек деп президент деле айтып кетип атат. Булар баягы кабинет министрлери деле көп эле азыр түшүнүп калышты. Биздин негизги максатыбыз, Жашыл альянстын миссиясы бул туруктуу өнүгүүнү жана жашыл экономиканы жылдыруу, өнүктүрүү. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз эко-сертификация жана эко-маркировка тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал жөнүндө кененирээк биздин коногубуз Жашыл альянс Кыргызстан юридикалык жактардын бирикмесинин аткаруучу директору Илгиз Камбаров айтып бермекчи. Саламатсызбы, студиябызга кош келиңиз. Кош келдик. Алгач эле Жашыл альянс Кыргызстан коомдук бирикмеси тууралуу айта кетсеңиз, негизи эле бирикме катары кандай иштерди аткарасыздар? Биринчиден, саламатсыздарбы. Жашыл альянс Кыргызстан бул Кыргызстандагы эң чоң ассоциация, уюм. Бул уюмга 60 организациялар, уюмдар кирет. Бул уюмдар айыл чарба тармагында жашыл айыл чарба, жашыл курулуш, жашыл финансы, изилдөө жана билим берүү, жашыл билим берүү жана башка тармактарында иштеген уюмдар кирет биздин альянсыбызга. Биздин альянсыбыз 2019-жылы жаралган расмий түрүндө. 2012-жылдан бул климатическая сеть Кыргызстана деп коет, же климаттык тармагы, Кыргызстандын климаттык тармагы деп аталган уюм болгон, неформальный платформа. Ошонун ичине кирген бир топ уюмдар 19-жылы чогулушуп, расмий регистрация кылышып, 19-жылдан бери биз кыйлайлы бир топ өзүбүздүн мероприятияларды өткөргөнбүз. Анан арасында жашыл апта деген ар күзүндө өткөн биздин конференциябыз, жаштар үчүн дагы конференция. Анан биз ошо мамлекеттик уюмдар менен, мен эконом, жаратылыш министрлиги, айыл чарба министрлиги, жогорку кеңеш жана башка биздин бийлик булактары менен, бийликтеги ошо агентстволор менен иштешебиз. Биздин негизги максатыбыз, Жашыл альянстын миссиясы бул туруктуу өнүгүүнү жана жашыл экономиканы жылдыруу, өнүктүрүү. Ошол өнүгүүгө салым кылуу. Жакшы, жашыл экономика деп калбадыңызбы? Ал эмнени түшүндүрөт? Жашыл экономика жалпак тили менен айтканда бул ошол эле күнүмдүк азыркы экономиканын жаратылышка, айлана чөйрөгө терс, жаман таасир этпеген кадамдарды, методологияларды, концепцияларды, технологияларды колдонуу менен ошо экономиканы жүргүзүү деген. Өзүңүздөр билгендей, азыр бардыгы жаратылышка көңүл бурбай, жаратылышка мындай тобокелдикке салып, көп эле кыйла биздин сулуу кооз табигатыбызды жаман абалга алып келип атат да. Бул негизи адамдын өзүнүн, адамзаттын ошого көңүл бурбаганынын кесепетисинен бүгүн биз ошо климаттын өзгөрүүсүн көрүп жүрөбүз. Жакшы экен, анда эмесе бүгүн биздин темабызга өтөлүү эко-сертификация жана эко-маркировка деген эмне?
Эко сертификация деген бул негизи азыр мен бир аз дагы айтып кетет элем. Биз Жашыл альянс бир топ уюмдар менен бирге, анын арасына Аутсанын ичиндеги Тяньшань изилдөө борбору, Юнисон Групп, Технополис деген Бельгияда жайгашкан биздин дагы бир партнер организациялар биргелеп Жашыл альянска ошондой миссия берилген. Биз ошо эко-сертификация, эко-маркировканы туризм жана хорика тармагында Кыргызстанда жүргүзүү, ошону алдыга чыгаруу деген биз долбоорду ишке ашырып атабыз азыр. Хорика деген эмне? Биринчиден, хорика бул хотел, ресторан жана кафе деген билдирет, аббревиатура, жана туризм. Ушул туризм тармактарда биз ошо эко-сертификация жана эко-маркировка деген долбоорду киргизип атабыз. Ошондой системалары бар деп ошолорду карап туруп, биз ошону кайсыл деңгээлге чейин өнүккөн, бир жылдызбы, 2 жылдызбы, жана например бронза, платинум, алтын деп биз бөлгөнбүз категорияларга. Ошолорго ошондой биз эко-маркировка беребиз да. Эко-сертификация негизи бул ушул уюм ошондой жашыл принциптерди ишке ашырып киргизди деген. Бирок бардык уюмдар мындай алдыга чыгып кеткен эмес. Кейбиркелер аз киргизген, кейбиркелер көбүрөөк киргизген. Ошон үчүн бул эко-сертификация бул ошону тастыктап, ошону далилдеп, ошонун өзүнүн критериялары бар. Божомолдо айтканда 400 критериялар бар. Ошо критерияларга жараша, мисалы, ал кандай материалдан жасалган, ал бир критерий мисалы да. Потолок, пол, эшик, айнек, технологиялар, кухняда, ваннада, ошонун баардыгын өзүнүн критериялары менен жараша биз ошондой эко-маркировка беребиз. Эми дагы кошуп кетет турган нерсе, биз мына дүйнө статистикада, бул расмий статистика, туристтер мейманканага келгенде 70% эгер ошо мейманкананын эко-сертификациясы болсо, биз ошого көбүрөөк ошого барабыз, ошол жерде токтойбуз деген бул далилденген статистика да. Биз ошону ушул долбоорду пилотный проект деп коебуз. Бул баягындай Кыргызстанда эң биринчи биз киргизип атабыз. Ушул сертификацияны түшүнүш үчүн, киргизиш үчүн биз өзүбүз кыйла бир жакшы долбоорлордун аркылуу тренингтерди өттүк. Бир топ команда менен биз Европа барып, Бельгия менен Нидерландга барып, ошол жерде эң алдыңкы технологияларды үйрөнүп, ошол гостиница, мейманкана жана кафе, ресторандардын практикада көрүп, кандай технология киргизди. Ошолорду биз түшүнүп, анан ошону келип туруп, ошо критерияларды, Кыргызстанга ылайышкан критерияларды биз өзүбүз ошону чыгарганбыз да, критерияларды. Азыр болсо да бир нерсе кошуп кетким келет. Бул биздин веб-сайтта, Жашыл альянс Кыргызстан веб-сайтында биз ошол уюм, организация же ресторан же кафе же мейманкана кирип туруп, алдын ала мен канчалык жашыл технологияларды, принциптерди киргиздим деп ошондо өзүнчө тест бар. Ошону басып көп бир топ суроолор болот. Ошо тесттерди басып, эгер акырында ошо балды берет да. Бирок бул тест расмий тест эмес. Бул бир гана өзүн түшүнүш үчүн, кайсыл абалда азыр мен турам, анан кийин ошондон бизге консультацияга кайрылсаңыздар, биз силерге бир жакшы кантип кылыш керек деп пошаговый консультация беребиз. Ошол веб-сайттын атын ата кетсеңиз. Веб-сайттын аты greenalliance.kg, green-alliance.kg. Жакшы, анан бул сертификатты алуу үчүн канча каражат жана канча убакыт керек? Бул эми ар уюмдун өзүнүн мындай көлөмүнө жараша да. Эгер мейманкана чоң болсо, анда албетте квадратурасы да чоң болсо, этаждары көп болсо, анда бизде баягындай биз дагы азыр эко-аудит деп коет, аудиторлорду даярдап атабыз. Сертифицированный аудиттер барып ошол жерге ошентип тастыктап, мындай ишеничтүү адам болуш керек да, түшүнгөн. Ошону туура баалаган, баалашты билген, критерияларды түшүнгөн, ошолорду түшүндүрүп бере алган. Ошонун негизинде биз ошону анан ошо канча болорун ошо акырында чыгат суммасычы.
Достор, бизде абдан сонун жаңылыктар бар. Red Petroleum батирлерди белекке берет. Ооба, Red Petroleum батирлерди белекке берет. Бишкек шаарында жана Ош шаарында. Жана башка көптөгөн белектер. Таиландга эс алууга 5 жолдомо. 10 LG сыналгысы, 10 ноутбук жана 10 планшет. Бул ойнотуунун катышуучусу болуу үчүн RedPay уюлдук тиркемеси аркылуу 700 сомдон өйдө май коюшубуз керек. Ар бир 2000 сомго бир купон сиздики. Купондордун саны чектелбейт. Өз батириңизди утуп алыңыз. Жакшы экен, анан азыр негизи эле экотуризм аябай актуалдуу болуп жаткан нерсе. Анан кайсы, мисалы, туристтер кайсы мекеме да ушундай сертификатка ээ экенин кайсы жактан көрсө болот? Азыркы учурда бизде Кыргызстанда бул биринчи пилотный проект. Ошондуктан азыр мен сизге айта албайм. Бул жерде паланча отель, паланча гостиница деп эко-сертификация бар дегенчи. Бизге эми түшүнүк жаңы кирип атат. Бул өтө актуалдуу. Дүйнө боюнча айрыкча өнүккөн мамлекеттерде эко-сертификация, эко-маркировка деп жакшы киргизилген экен. Ресторандар, кафелерде. Мисалы бизде Кыргызстанда божомолдук айтканда 6,5–7 миңге жакын кафе, ресторандар бар экен. Булар кандай технологияларды колдонот? Ошонун көбү Бишкекте эле. Бишкектен кетип атып бир көчөдө оң жагында да кафе, сол жагында кафе турат, ресторан, кафе. Ар көчөгө барганда. Демек бизде кандай технология, жашыл технологиялар бар? Сарамжалдуу технологиялар бар. Ошолор иштеген менеджмент, официанттар, булар түшүнүгү барбы? Бул кандай негизи ошол сарамжалдуу колдонбосо, бул баягы мен айтып кеткендей өткөндө климатка терс таасирин келтирген иш-чаралар да. Негизи ошол эле электроэнергия колдонушат. Ошолорду плита колдонушат. Булар көп токту тартышат. Бул ошо көмүртекти атмосферага таштаганга салым кылат. Бул өтө зыян. Демек ошолорду көмүртекти атмосферага азыраак ташташ үчүн ошондой жашыл технология киргизиш керек. Албетте бул инвестиция. Ошол эле кафе, ресторан үчүн же мейманкана үчүн бул инвестиция. Бул чыгаша, бирок бунун дагы эң жакшы жагы бул көп жылга силерге иштеп бере турган технологиялар жана принциптер жана узун мөөнөттөгү силерге кайра акчаңарды, чыгашаңарды кайтарып бере турган. Бул ошону түшүнүш керек. Ошол эле адамдардын сапаты, билими. Ошолорду ишке аштырсак, буюрса биз ошондон ары муну күчөтүп Кыргызстан боюнча 7 областты биз кыдырып, ошол 20 отель жана ресторандарды биз ошо эко-сертификацияга пилотный проект кылып барабыз буюрсачы. Анда бир нерсе кошуп кетким келет, бул ыктыярдуу түрүндө сертификация. Это добровольная сертификация. Система добровольной сертификации деп коет. Ошон үчүн ошол ресторан, кафе же мейманканалар келечекте өзүнүн кирешесин көбөйтөм десе, туристтер келгенде именно ошо гостиница, мейманканага же ресторанга тамактанам дегизип жүрүп токтойм десе, кааласа, ошолор өзүнүн ыктыяры менен ушул жашыл сертификатты алса болот. Негизи эле бул түшүнүктөр Кыргызстан үчүн жаңы нерселер. Анан баягы пилотный программага алып атабыз деп атпайсызбы? Аларды сиздер атайын бир конкурстук негизде тандалатыңыздарбы, же болбосо өз ыктыярлары менен келип, кызыгып, ушул нерсеге макул болушту? Бизде ошо реестр бар. Биз баягы өзүбүздүн мурда дагы иштеп жүргөн мындай ресторан, кафелер өзүнүн сарамжалдуу технологияларды бул эми азыр кирет дегенди билдирбейт. Мына биз ошо 10 жылдан бери иштеп жүрөбүз, Жашыл альянс. Ошондо эле уже 10 жылдан мурун эле мындай жай бараткан кээ кафелер же мейманканалар ушул негизги технологияны киргизген уже. Мисалы биздин Жашыл альянстын мүчөсү Bridges Hotel деген бар. Калык Акиев Бөкөнбаев кесилишинде жайгашкан. Ошол Bridges Hotel өзүнүн уже сарамжалдуу технология киргизишкен.
Анын башында солнечный коллектор, солнечный панельдер турат. Ошонун ар өзүнүн баягындай номерлеринде сарапчылык технологиялар киргизилген. Душта, ваннада, өзүнүн тамак ашында органикалык жана таза тамакты колдонууга аракет кылышат. Мисалы, булар биздин уже мындай жеңишке жеткен деп айтсак болот. Бирок албетте дагы bundan дагы келечекте дагы жаңы технологиялар киргизгенге даяр деген. Ошон үчүн ошого окшогондорду баягындай нөлдөн баштаган эмес, бирок уже кийинки жетишкендиктерге жеткен уже ошол уюмдар менен биз 20-ны тандап туруп, ошолорду экосертификация, ошолор мындай үлгү сыяктуу дагы болсун деп. Ошонун артынан мен ошо үгүттөп кетет элем, урматтуу ресторандардын, кафенин жана мейманкана, гостиницалардын, отелдердин ээлери. Бизге Жашыл альянска кайрылыңыздар, бизге консультация сураңыздар, жашыл технологияларды, принциптерди өзүңөрдүн уюмдарыңарга киргизгенге умтулгула, каражаттарыңарды аябагыла. Бул баягы биздин климатка өзгөрүү жана силерге дагы келечекте узак мүнөттө келиши алып келе турган система. Булда эч жаңылышпайсыңар. Бул себеби каалайсыңарбы, каалабайсыңар, бул келечек. Айрыкча биздин жашыл экономика деген стратегия өнүгүү документи бар Кыргызстанда, мамлекеттик деңгээлде. Биз ошо жашыл экономика өнүгөбүз деп президент деле айтып атат. Бул биздин келечегибиз, башка жол жок. Ошон үчүн биз ошону тезирээк эл түшүнсүн, ошону тезирээк колдонсун деген биздин ошондой каалообуз бар, жана ошону үгүттөп кетет элем. Жакшы, анан элдерге негизи эле баягы ишканалардын жетекчилерине да ушул нерсени түшүндүрүү үчүн кандай иш-чараларды аткарып жатасыздар? Тренингтерди өткөрөбүз. Албетте бул баягындай экосертификация деген албетте бул ошо мисалы мейманкана деп коелу. Биринчиден ошо биздин вебсайттан көп суроолуу тесттен өтүп туруп, анан өзүнүн балын божомолдоп пример түшүнсө болот да. Бирок ал жерде эптеп септөө эмес эле, мындай чыныгы туура жооп берип туруп, примерно балды чыгарса болот. Бул өзү түшүнүгү үчүн эле. Расмий документ эмес. Расмий документ экосертификацияны бир гана Жашыл альянс берет. Кыргызстанда башка уюм бере албайт. Биз ошону баса белгилеп кетет элем. Ошо аудит өткөндөн кийин ошондо полностью экосертификация канча деңгээлге жараша ошону берилет да, эко-маркировка. Эко-маркировка деген белги дегендей да. Ооба. Ошону силер көрүнүп турган жерде, эшикте, же кире бериште ошо адамдар, клиенттер көрсүн дегенде, ошондо дагы силердин клиент тураңар дагы чоңоет да. Бул өтө чоң плюс. Сиздер берген бул сертификат эл аралык деңгээлде таанылабы? Бул добровольный улуттук деңгээлде экосертификация. Бул негизи башка мамлекеттерде, ошо эле Бельгия, Нидерланддан барганда деле алар деле улуттук деңгээлдеги өзүнүн экосертификациялары бар экен. Анан Европа биримдиги өзүнүн системасы бир да, валюта бир, көбү стандарттары бир экен. Ошон үчүн ошонун евро биримдикке, Евросоюзга кирген мамлекеттердин бардыгында деле мындай кээ-бирки сертификациялар ошол таанылат экен да. Бизде бул добровольный дегенде ихтияр менен деп айтып кеткендей эле ошо улуттук деңгээлде. Биз ошонун алкагында Кыргыз стандарт менен, Минэконом менен, ассоциация туризмов ошолор менен кошо ошолорду бирге мындай синхронизировать этип алып кетели деп атабыз. Себеби бизге дагы өтө маанилүү бул мындай белгилүү, тааный турган жана ишене турган, стандартка дал келген, мындай чыныгы ошо эко-сертификацияны алам деген, чыныгы ошо менен мактана турган, сүйүнө турган эко-маркировка болот да. Ошого биз умтулуп атабыз. Ошо буйруса, бул ошону ишке биз ашырабыз. Бул жакшы долбоор. Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстанда, келечекте албетте ошо 20 пилоттук проекттин алкагында 20 уюмдарды биз бекер эко-сертификация кылып беребиз, андан ары уже бир какой-то өзүнө жараша бир мындай акчалай төлөмгө услуга деп эсептелет да келечекте. Анан жалпы мамлекеттин экономикасына да ушул силердин долбоор кандай пайдаларды алып келет? Негизи биздин өтө маанилүү, биз баягы жашыл экономиканы өнүктүрүшүбүз керек, жашыл экономикага өтүшүбүз керек деп президент деле айтып кетип атат.
Булар баягы кабинет министрде деле көп эле азыр түшүнүп калышты. Комитеттер бар. Бизде Кыргызстанда чака бизнес, орточо көлөмдөгү бизнестер эң көп саны боюнча. Булар күндө миллиард деген сомду айлантырып өзүнүн оборотунда күндө иш жүргүзүшөт. Чакан мамлекет катары биздин шарттарыбыз бар деп ишенем да. Айрыкча маны айтпай деле койсом болот. Бизде мисалы 92% энергия бул суу булагынан, гидроэнергетика. Мисалы ошол эле бул кайта турган возобновляемый источник энергия деп эсептелет да турат. Бирок ошондой эле заматта бир эле ошол сууга мындай таянып деле ишенип отура бербеш керек. Нурдун энергиясын, шамалдын энергиясын колдонууга аракет кылыш керек. Өзүңүз да билгендей жакын арада эле суу жетишсиздиктен кандай адамдар кыйналды, ирригацияга дагы өтө бул жаман таасир этип атат. Айыл чарбада иштеген биздин жашоо кыргызстандыктар кыйналышат. Ошондуктан деле ошонун деле кесептесинен бул ошо климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу да. Ошон үчүн жакшы технология, сууну туура колдонуу, сарамжалдуу колдонуу, ошол эле таштандыктар, мындай ысырапчылык менен эмес, сарамжалдуу подход менен, принциптер менен күнүмдүк жашоонун адамдын аң сезимин өзгөртүш керек да негизичи. Мен ошого ишенем. Себеби бул баардык адамдын аң сезиминен башталат. Эгер адамда түшүнүк болсо, кайсыл адам жөнөкөй адам болобу, же ошо бийликте отурган адам болобу, ар инсан ошого ишенип терең күнүмдүк жашоону өзгөртсө, ошондо биз жашоо экономиканы дагы, жашоо жүрүш турушубузду дагы өзгөртсөк өтө жакшы салым болот да. Бул экономикага дагы жакшы салым болот. Бизде баягындай керек эмес нерсени алышып, болбогон керек эмес нерселерди колдонушуп, даже ошо кийимди айтайлы да, керек эмес кийинбей турган кийимдерди алып атышат. Андай болбош керек. Бул ар кийим, ар футболка, же рубашка, же кроссовканын артында турган колдонулган энергия, суу, адамдын иши, транспортировка, логистика, каражат, налог төлөнгөн. Ошолордун бул баягы цепочкада турат, ошондой зынжыр. Ошон үчүн адамдар ошонун аң сезимди күнүмдүк жашоо түшүнсө, даже суу ичкенде ошо кранды өчүрбөй кетип калышат. Колду жууганда, бетин жууганда, душка түшкөндө сууну өчүрүшпөй келет. Же ошол эле турбанын мисалы турбасы сынык болсо, ошодон суу чыгып кетсе, ошондо оңдогонго зеригишет. Бул ошо биздин өзүбүздүн Кыргызстанда суунун башына туруп алып, биз өзүбүзгө адистер айткандай суунун ээси жок дегендей да. Ошон үчүн урматтуу журналисттер, урматтуу угуучулар, ошо мен үгүттөп кетет элем. Сарамжалдуу колдонуп, ошо отелдерде дагы, ресторандардагы, хорика секторундагы ушул жашыл сертификация аркылуу кыйла эле өзүнүн салымын кылып алышат. Мисалы бир мекеме дагы ушул сертификатты алгысы келди, бирок аларда шарттар жана сиз айткандай чек-листке көп деле мисалы жарабайт да, бирок алар ошол сертификатты алгысы келет. Анан сиздер тараптан мисалы каржы тарабынан болобу, кандайдыр бир колдоо болобу же балким насыя? Бизде каржылоо деген Кирсев деген программа бар. Юнисонун ошол жакшы бир топ 3-фазасын баштады. Ошол 3-фазанын алкагында мен маалыматым боюнча 55 миллион евробу, долларбы 3-фазасын башташкан. Ошол 3-фазасынын алкагында булар ошо как раз таки ресторан, кафе, жанагындай жөнөкөй үйлөр, ошону мисалы абалды жылытам деп, кышында көмүр жакпайм, көмүр азыраак колдоноюн деп, жылытуу сактаган технологияларды колдоном десе, мисалы ошого Кирсев аркылуу колдонсо болот. Алар ошо насыяны төлөй турган насыяны менен алат. Банктар менен бирге иштешет. Банкта бир бөлүгүн банк, бир бөлүгүн ошо Кирсев аркылуу алынат. Ошол өтө ыңгайлуу программа. Канча пайыз менен беришет? Азыр айта албайм, мисалы 20% кредит болсо, мисалы банктан банк партнерлор бар, ошонун мисалы 15%-ын Кирсев каржылайса, 5%-ын где-то божом айтканда ушу банк каржылайт да.
Анда сизге эркин микрофон. Эми урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу туризм секторунун жана хорика секторунун алкагында, тармагында иштеген адистер, жумушчулар, ошо кафе ресторан ээлери, эко-сертификация бул Жашыл альянстын жаңы долбоору. Биринчи Кыргызстанда ушуларды үгүттөп кетет элем, бизге келип консультация алып кеткенге чакырат элем. Ушул сертификация аркылуу силер өзүңөрдүн бизнесиңерди туура жолго салуу, жашыл бизнес, жашыл технологияларды, жашыл принциптерди колдонуп, өзүңөрдүн дагы экономикалык шартыңарды, кирешеңерди чоңойтсоңор болот. Жашыл экономика, эко-сертификация жана эко-маркировка тууралуу кенен маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Мен да өз кезегимде айтып кетмекчимин, бизди угуп жаткан көрөрмандар, ресурстар түбөлүктүү эмес, аларды сарамжалдуу колдонуп, бизден кийинки муунга өткөрүп берүү бул биздин мойнубуздун милдети, андыктан сарамжалдуу бололу.